Видеого bir tane лайк басып, подписаться деген кнопканы сөз түрдө басып, жандагы коңгурочону да баса кетиңиздер. AQSh'ның президенти Джо Байдендин администрациясы Хамастын Израилге кол салуусунан бир нече жума мурун Иранга $6 миллиард которгон. Бул тууралуу Love Officer порталы жазып чыкты. Бир нече жума мурун Байдендин администрациясы Иранга $6 миллиард которгон деп билдирди портал сенатору Марша Блэкберн. Ал AQSh жакынкы чыгыштагы эң күчтүү өнөктөш болгон Израилди колдоону улантууга тийиш экенин баса белгиледи. Өкүлдөр палатасынын айрым мүчөлөрү буга чейин Байденди бул чечим үчүн сынга алышкан. Бирок AQSh'нын каржы министринин орун басары Брайан Нелсон бул каражат азырынча жумшала электигин, алар гуманитардык максатта гана сакталып турганын айткан. Буга чейин Байден Израилде куралдуу кагылыш күчөгөн малда Ак үйдө кызматкерлерине кече уюштурганы белгилүү болгон. Эске салсак, 7-октябрда эртең менен Израиль Газа тилкесин башкарган исламчыл Хамас кыймылы массалык ракеталык сок курган. Буга жооп кылып Иерусалим антитеррордук железный меч операциясын баштаган. Анын биринчи фазасы 8-октябрга караган түнү аяктаган. Афганстанда жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 2445 адамга, жарадарлардын саны 2000ге чейин жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Джаннан Саек билдирет. Буга чейин 9240 адам жаракат алганы айтылган. Саек ошондой эле кырсыктын натыйжасында 1320 үй жарым жартылай же толугу менен кыйрап калганын айтты. AQSh'нын геологиялык кызматынын маалыматы боюнча Афганстандын батышында жер титирөө 7-октябрда 1,9 миллион калкы бар Герат шаарынан 35 чакырым түндүк батышта болгон. Алардын биринин күчү 6,3 балга жеткен. Тоолор менен курчалган Афганстанда катуу жер титирөөлөр көп болот. Алардын көбү Пакистан менен чектеш Киндукуш чөлкөмүндө болот. Өлгөндөрдүн саны көбүнчө өлкөнүн ондогон жылдар бою уланган согуш инфраструктурага кыйратуучу таасирин тийгизген алыскы аймактарында жер титирөө болгондо көбөйөт.